Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Дагы бир маектин үстүндө турабыз. Бүгүн биз эмне жөнүндө сөйлөшөбүз? Сөз түрдө азыркы учурда аябай актуалдуу болуп аткан бул Wildberries боюнча. Бүгүн бизде Нурлан Сатиев агабыздын командасы, окуучулар менен келип турат. Маек баштайлы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы. Алхамдулилlah, өзүңүз. Чарчабай иштеп атасызбы экен? Секин алып атабыз. Көрүш элегибизге бир канча болуп кетиптир. Супер ТВ каналында буга чейин баягы көргөндөр, билгендер бар. Чыккансыз 1 жыл болуп калдык. 1 жыл болуп калды. Жакшы элесизби экен? Алхамдулилlah, жакшы. Биринчиден сурандым экен. Эмнеге Wildberries аябай актуалдуу болуп кетти экен? Немеге дегенде бул жаңы тармак болуп атпайбы? Жаңы онлайн соода тармагы болгондуктан бул нерсе актуалный болот и бул күндөн күнгө өсөт. Бул мисалы үчүн убагында Советский Союз бузулуп, анан көп нерселер бузулгандан кийин базар актуалный болгон, доордой актуальный болгон да. Ошондой эле ал жерде жана мындай орусча айтканда нужное время, нужное местода туруп калган адамдар гана ийгиликке жетишкен. Азыркы учурда Wildberries ошондой болуп атат. Ошол агым менен бараткан мына ушундай биздин студиясында коноктор бар. Алар менен таанышалы. Качадан бери бул Wildberries менен иш алып турат. Мына ушул боюнча силерге толук маалымат алып бергенге биз даярбыз. Четинен баштайлы эжеке. Саламатсызбы? Саламатсыз жакшы эжеке. Келиңиз, айтыңызчы, канчадасыз? Качадан бери бул Wildberries'те жүрөсүз? Атым Чынаргүл, 42 жаштамын, 7 айдан бери. 7 айдан бери. Биздин атыбыз Жаныбек, 4 айдан ашып калды Wildberries'те иштегенибизге. Нурлан агайдан окугам. Жакшы түшүндүрүп берет. Сизче эке? Менин атым Илгиз, Wildberries'те иштегениме 5 айдан ашып калды. Атайын ошол ишке бул кошумча доход кылайын деп өзүм башкалаган ишим бар. Мен Россиядан келгем. Wildberries үчүнбү атайын? Ооба, бул жактан дагы кошумча доход кылайын депчи. Потому что Wildberries'те интернеттен окуп, түшүнүп, анан кийин бул Нурлан агайдан офлайн сабагына келип, окуп, ошо менен иш баштадым да. Бул жерде как иш эмес экен, мындайча да кошумча доход кылып, ишти жүргүзүп коюп, свободный жүрө берсең болор экен. Өзү мен муну былтыртан бери айтып келем да, мен өзү Россияда жүрүп келгем да, мен да 10 жылдан бери. Анан өзү кыргыздардын бай турган убагы келди да. Себеп дегенде, азыркы учурда биз ушундай заманда жашайбыз. Мындай орусча айтканда любой адам боло ала турган заманда азырчы. Себеби кичине эле адам баласы билим алып эле изденсе эле толтура мүмкүнчүлүктөр бар да. Анын ичинде Wildberries просто тренд болуп атат ошол. Ошон үчүн мисалы үчүн мен Россияда жүрүп келгенбиз да, бир 10 жыл жүрүп келдик да. Ал жакта үйлүү жайлуу болгонбуз. Бирок бул жака келип биз 10 жылдан бери жетишпеген нерсени Бишкектен 1-2 жылда эле жетиштик десек болот. Ошондуктан бул Wildberries'ке дагы чакырып кеттик. Анан биздин Кыргызстандын өзүнө келип деле аябай иштерди кылса болот дегенмекчимин да, мына Россияда жүргөн мигранттаргачы. Бул максат мындай да, менин максатым өзү окутуп акча табуу да эмес. Эң главный максат ушу кыргыздардын жарандары, биз кыргыз эли көтөрүлүп ийгиликке жетиш да. Ошонун негизинде окутамын. Да, булар онлайн офлайн окутушкан. Мына эң биринчи офлайн окучумун результаты, калгандары баардыгы онлайн менен окуткан. Буларды ошо онлайн менен окуткам да. Ошо былтыр сизге интервьюге чыкканда эле айткам, ошо окутам деп. Азыркы учурда деле бул тренд болуп аткандыктан, мисалы үчүн айтканда айтайын, мен Кыргыз Республикасынан Кыргыз ИПсы менен Wildberries'ке регистрация болгондордун саны Wildberries'те былтыркы 2022 жылы 200 миллион рубль дагы оборот кыла алышпады да. Мисалы үчүн бир эле футболка нишасында Wildberries'те мына футболкада 1 миллиард рубль оборот бар. Эми кыргыздардын баардыгы биригип 200 миллион оборот кыла алган жок былтыр статистика боюнча. Бул дегени что өтө чоң рынок булчу, өтө чоң рынок. Биз ал жерде капля в море дегенде кичинекей эле жок болуп кетебиз да кыргыздарчы. Ошондуктан өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Бул мүмкүнчүлүк өзбекке берген жок, тажикке берген жок, муну бизге берип атат. Кыргыз гражданини, кыргызыңдын ИПыңды ачып алып, бизге келип иштеп содаңды кыл деп атат да. Бул жок, аларга разрешение жок, только кыргыздарга бар. Анан казактарга эле бар, болду. Башка эч кимге жок. Негизи эмне сатып, буга чейин эмне жумуш кылып элеңиз? Биз буга чейин штор менен иштейбиз, көп жылдан бери. Андан сырткары аялдардын бутиги бар. Ошол мага мындай бул сфераны жакшыраак түшүнгөн үчүн аялдардын кийим менен келгенди чечтим. Аялдардын шымдары. Мисалы сиз канча сумма менен баштадыңыз эле? 1 миллион сом менен баштадым. 1 миллион сомго сиз товар алып Ооба. баштадыңыз. Сизчи? 300-400 миң менен баштадык окшойт. Мен өзүмдө 500 миңдей акчам бар эле. Анан биринчи 300 миңин киргиздим. Андан кийин өтүп аткан күнөкө кайра дагы ошо калган 200 миңди киргизип, азыркы учурда
миллиондон ашык болуп калды да. Товар обороттогу ошо акчачы. Көрүүчүгө калп болбосун. Сумалар ушул кызык да. Канча табатасың дегенчи мисалычы, эмне жумуш кыласың, анан канча табасың, айлык канча деген суроо негизи баягы кыргызга аябай жакын го бизгечи. Кудай санабай эле калдыңыз ушинтип. Санабай эле калдыңыз. Эсеби билбей калдыңыз. Күнүнө средний канча сода кыласыз? Мындай содаңыз. Заказыңыз менен выкупуңуз 25 штук максимум ошол. выкуп болуп атат. Заказыңыз канча сом болуп атат? Заказ 75-80 миңге чейин чыкты. Бул өтө жакшы результат заказы. Бир күндө 75-80дин канча пайызы жеке 30 деп койсо болот да. 30%? 3төн 1 бөлүгү да? 3төн 1 бөлүгү ошо пайдасы болот таза. Келиңиз. Меники жумасына мен алганда көрсөтүп берсем. Мен бай айттым, көрсөтүп берейин деп өзүмдүн бул жерде мен товарымын күнүмдүк мемеси. Бул бир жумалыкты коюп берсем, бир жумалык выкупили 165 штук и 151 миң рубльдик выкупили болгон да. Бул жерден эми мындай средний эсептегенибизде биз 30% эле алсак, например, 151 миңден 30% 45 миң рубль болуп калат. Ошондо биздин бир жумалыгыбыз бул жактан 45 миң рубль болуп калат да. Пайдабыз. Бир жумалык заказыбыз 351 штук болуп тур. Заказыбыздын 351 штугубуз 294.410 рубль болуп тур. Выкупилибиз 155 штугубуз 112 миң болуп тур. Мына көрүп турган бул менин личный кабинетим. Мына көрүп турган акча бул каждый жума ушундай мага акча түшүп турат. Средний 500 миңден түшөт бир жумада. Бул бүгүнкү уже содалар 80 миң болду. Анан если могул ушул айткын алсак, могул жерде меники 1-марттан баштап 20-мартка чейин 2 миллион 600 миңдик заказ болуп, 1 миллион 226 миңдик выкуп болду да. Ошондо примерно 2600 заказ, 1200 выкупили уже. Бул былтыркы жылкыга салыштырмалуу аябай чоң результат десек болот. Былтыры мен ушул мезгилде орточо эсеп менен бир айда 500-1 миллион оборот кылчу элем. Азыркы учурда 3-5 миллиондук оборот кылып калдым уже, Кудай кааласа. Канча окуучу окуттуңуз мисалы Окосто? Мен азыр орточо эсеп менен 1000 окуучу бүтүрдүм да. Орточо эсеп менен 1000ди бүтүрдүм. Мен ошол общий группамда 1000 окуучу бар экен да. Менин общий чатым бар да, ошол жерде 1000 экен. Анан кошулбай койгондо может бардыр арасында. Бирок мен эсептей элекмин. Бирок средний 1000ди окуттум да, Кудай кааласа. Анан мен өзү окутканга кандай келген? Мен өзү Вайлбристте иштегениме 2 жыл болуп атпайбы? Мен 2021-жылы май айында баштагам да. Анан мен Вайлбристти баштаганда эч ким Вайлбристте иштебейт эле, эч ким окутпайт дагы болчу. Анан мен бирөөнүн семинарына барып калганда ошол адамдардын сүйлөгөнүн көрүп туруп, анан мен окутпасам болбойт экен деп чечим кабыл алгам да. Себеп дегенде көпчүлүк ошондой эле аябай некомпетентный адамдар ушундай эч кандай маалыматы жок эле сабак өтөбүз дегенде мен ойлонуп туруп, кой мен өтүп, мен үйрөтпөсөм болбойт деп чечим кабыл алгам. Сиз келип текшергенде канча табасың дегенде ошо Вайлбристтен средний 500-1 миллион оборот кылам дегем. Быйыл Кудай кааласа мына жаз айы болуп калды. Азыркы учурда мен орточо 5 миллион оборотум бар да Вайлбристтечи. Вот орточо 5 миллион оборотум бар. И запасым бар. Анан уже бир уровеньге көтөрүлдүк десек дагы болот. Уже башкача уровеньде иштейбиз. Себеп дегенде мен өзүм лично Вайлбристте экспериментально 600 миң акчага минуска кирдим да. То есть бул экспериментке киргизилип, ошолордун баардыгын басып өтүп, ошибкаларды күйгүзүп, бирөөнү өтпөй калып, бирөөнү распродажа жок кылып, бирөөнү сатып жок кылайм, бул кетпей калды деген нерседен мен 600 миң минуска кирдим да. Ал минустарды мен уже окуучуларыма үйрөттүм да. То есть силер мондой минустарды кетирбегиле. Азыркы учурда мына мурункудай элдер базардан адамдар албай калды. Себеби адамдар убактыларын экономдоп калды. Базарга барып, магазинге деле барып, интернеттен заказ аласың, үйүңө алып келип бересиң, удобный да. Дагы окутасызбы? Мен окутканды токтотпоймун, себеп дегенде окутканды токтотуп койсомбу деп ойлондум эле аябайчы. Анан действительно убакытта жетишпей калат да. Анан сурангандар аябай көп окутам дегендерчи. Анан токтотпой эле окута берейин деп чечтим да азырчы. Качандан баштап? Вот кийинки потогум 3-апрель башталат, Кудай кааласа, онлайн сабагым. Вот офлайн орозодон кийин только болот. Орозо ичем, окутпайм да, мен орозо кармайм да ошого. Иштегенге туура келбей калат. Убактысы боюнча 15 күн эко тең эле. Анан ал 15 күндүн ичинде технический сабактар болот. Мисалы үчүн бул регистрация, ИП ачуу,
карточка товар создавать этүү дейт. Буларды мен жөн эле видеосун берем. Основной сабактардын баардыгы 90% бул аналитика сабактары болот. Эмнеге дегенде аналитика сабак болбой калса, то магазинде сода болбой калат. Без аналитика киришет, содалар болбой калат. Көпчүлүк адамдар Wildberries'ке киргенде эле окуй мен Wildberries'ке кирсем эле болуп кетет экен дейт да. Но это туура эмес, жаңылыштык болуп калат. Азыр заман өзгөрүп калды. Wildberries'ке 2 жыл мурун ошондой болчу. Чындыгында адамдар эмне товар менен кирсе өтөт болчу. Бирок азыр ал нерсе иштебей калды. Себеп дегенде Wildberries өзгөрдү, конкуренция көбөйдү. Ошондуктан бул жерде биз азыр эң главный аналитиканы үйрөтөбүз. Же миллион киргиздир. Канча 400 миң, 300 миң, 400 миң, 500 миң киргиздир. Менде 50 миң сом бар. Мен иш кыла аламбы? Жок, 50 миң иш кыла аласыз. 100 болсо иш кыла аласыз. Минималдуу сумма бул 100 миң. 100 менен иш кылсаңыз болот ооба. Мен бир окуучум боюнча эле историясын айтып кетейин. Секи жок, эчтекеси жок, ушу 150 миң менен баштаптыр, бирок ошол 150 миңди майдалап отуруп 8 айда 800 миңге чыгарыптыр да. Дополнительный акчасы жок экен, бирок ошону эле биринин аркасынан бирин киргизип отуруп, майдалап, себелеп отуруп, анан бул как и башка бизнестерге да салыштырганы, бул жерде деле адамдын акчасы болсо, оборот акчасы болсо, чөнтөгүнүн акчасы болсо, бул жерден өтө бат көтөрүлсө болот. Бунун сезонный эффекттери деп коет. Мисалы үчүн ар бир товардын сезону бар да сатыла турган. Ошол сезон мезгилине кирип алган болсоң, элдер ызы чуу болуп ажиотажга илешип кетет да. Мисалы сезону жок киргизген болсаң, анда бир ай раскрутка кылганга туура келип калат. Мисалы үчүн сиздин товарыңыз, күзгү товарыңызды жайына кирип алсаңыз, жайга чейин раскрутка калат. Ага акчалар кетет, өтпөй туруп калат дегендей. А если күзгө мал ошол баягы өтө турган мезгилде пикке такап туруп ошол жерге кирип кетсе, например, анда реально стрелять этет. Мен 2 жылдан бери аябай көп нерсе башыман өткөздүм да. Мисалы, жаңы жылдын астында 5000 көйнөк сатып коюп отурган мезгилде 1000 көйнөк сатып эле отуруп калдым да. Сезон бүтүп калды. Уже кеч калдым да. Эми Кудай кааласа, быйыл иншалла ошо күзгө, кышка, жаңы жылга башкача даярдык көрүп атабыз. Эмне дегенде опыт болду да биз үчүн. А мен ал опытту уже эле айтам да окуучума, мынау мезгилде мындай количество менен кире бер. Акча сөзсүз иштейсиң, себеп дегенде бул мезгилде аябай спрос болот деген сыяктуу опыттарды уже айта алабыз да, Кудай кааласа. Азыркы учурда мына келе жаткан 3 апрелде биздин онлайн сабак старталат. Мен өзү орозодо вообще сабак өтпөйүн деп чечтим эле. Анан сурангандар көп болгондуктан ооз ачардан кийин макул окутайын деп чечтим. Кечки ооз ачардан кийин мен кечки кылып берем, эртең менен видеону таштап коем. Анан офлайн сабак бул орозодон кийин болот. Орозодон кийин болот, бирок ал конкретный датасы жок. Бул жака биздин инстаграмдар ташталат. Ошол инстаграмдан карап көрүп турсаңыздар болот. Көрүүчүлөр ушу инстаграмдан көрүп турсаңыздар болот. Мен инстаграм азыр белгилеп койсо керек. Ошодон кирип көрүп, маалымат алып турсаңыздар болот. Анан ошол жерден конкретно айтылат. Анан ошо орозо бүткөндөн кийин биздин контакттар ташталат. Ошол жактарга жазсаңыздар биз уже айтабыз. То есть конкретно бул датада башталат, сому мынча сом болот, адреси мына жерде болот, мончадан мончага чейин окутабыз деп айтабыз. Когда-то мен бизнес сферага келгенде, бир товарымды же услугамды сатканда, мен адамдарга вопрос берчү элем. Эмне үчүн мен ушул товарды алышым керек деп өзүмдүн товарымды өзүмө сурап берет элем да. Ошондой эле бул жерде дагы сатуу кетип аткандыктан эмне үчүн окуш керек бул нерсени, эмне үчүн вообще үйрөнүш керек. Анан именно мага келгиле дебеймин эч качан. Бул нерсени үйрөнүңүздөр, окуңуздар, аракет кылып бул нерсеге кирип, иштеп, ийгилик жаратып, өзүңүздөрдүн мындай жашооңуздарды жеңилдетиңиздер деген жемекчимин да. Мына былтыркы жылдын эсебинде Россияга экспорт боюнча биздин товарлар 2-нчи орунда алдык. Бул өтө чоң жетишкендик. Биз 1-нчи орунда алсак болот экен дегенди билдирет да бул нерсе. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик. Ошол учурда сиздерге да ийгилик. Бар болуңуздар. Ийгиликтүү болсун жумуштарыңыздар. Ал эми ушул учурда биз жалпы көрүүчүлөргө мына ушундай Wildberries боюнча маалымат берүү менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.